Кесип тандоо жар тандоо менен эле барабар Бабанын аялынан интервью алып атканда ушу кесип жөнүндө суроо салып калганда айткан экен да. Бир эле кесипке байлап койгон мага жакпайт, анткени бүгүнкү заманда адам бир нече кесиптин ээси болсо болот деген оюн айткан экен да. Анан мен ошол ойго аябай кошулам. Азыр болсо көп функционалдуу болуу, тектешип кеткен кесиптерди аркалоо, керек болсо бир эле учурда бир нече нерсе менен алек болуп, бул адамга мүмкүн да. Ошондуктан биз балдарыбыз кесип тандаарда басым көрсөтпөшүбүз керек эч качан. Өзүңөр кыялданган кесипке өзүңөр умтулгула. Канча жашка чыксаңар да ата-энелер өзүңөр умтулгула. Башка өлкөлөрдө 11-ди бүткөндө эле окууга тапшыртпайт. Сөзсүз түрдө 1-2 жыл эркиндик берет балага. Алар 1-2 жылдын ичинде атайын профориентационный тренингтерге барышат, атайын адистерге барышат, тесттерден өтүшөт, анан ар кайсы багыттарга барып волонтер болуп иштеп көрүшөт. Мисалы мен өзүмдүн кичүү балама ушул экспериментти колдонуп атам да. Ал мектепти бүткөн, бирок мен аны окууга аң сезимдүүлүк менен, муктаждык менен тапшырып окушун каалап атам. Эптеп эле диплом алып коюш керек эмес. Эптеп эле мен, ой, менин балам деген медакадемияда окуп атат деп өзүмдүн ата-энелик өзүмө болгон ишенимди компенсировать этким келген жок да, балам аркылуучу. Анан биз балабыз өзүн ар кайсы сферада байкап келатат. Азыр бир сферага токтолду, ошол жер ага жаккандай болуп атат. Эгер ошол сферада меники деп сезсе, анан биз ойлонобуз. Демек, ошол сферада сен дагы өсүш үчүн каякка тапшырсаң болот. Кантип өссөң болот, кантип өнүксөң болот. Же балким бул жерде диплом кереги жок, курс жетиштүү кээ бир кесиптерге туурабы. Ошондуктан бул жерде сенин убактың дагы, күчүң дагы, акчаң дагы кадимкидей мындай сарамжалдай аласың да, энергияңды да. Убакыт, энергия бүгүнкү күндө эң баалуу ресурстардын бири да. Ошол себептен кесип тандоодо балага эркиндик бергенибиз жакшы. Алар калыптан элек, көрүлөк, бирок мейли баардык багытта өзү каалаган, эңсеген багытта байкап көрсүн. Мисалы, мага келишет кээде. Сейлеже, менин балам бир эмеге токтолбой эле бул бир иримге барат, аяк жакпай калып, экинчи иримге барат. Бул нормалдуу. Бул эң жакшы демек. Балаңыз демек дени сак, жакшынакай бала. Изденип атат. Мен дагы уулум бокска барган, анан бассейнге барган, анан футболго барган. Кыскасы ушундай кызыкчылыктар алмаша берет. Бул кадимки дени сак бала, дени соо баланын көрүнүшү да, белгилери. Ошондуктан ата-энелер эрте эле паникага түшүп, бул деген туруксуздук, адам деген бир жерге отурукташ керек деген бул мен ойлойм, баланы чектеп коет. Балага эркиндик берсең, биз ойлогондон дагы, биз элестете албагандай бир дараметтер ачылышы мүмкүн да балага. Болушунча эркиндикти берсек. Мен психолог, эксперт катары оюм, балдарды академиялык билимге эле мала бербей, балдарды келечектеги жашоого даярдасак көбүрөөк. Жашоодо керектүү көндүмдөргө даярдасак да.